Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайран әлі базар жоқ каналы бүгін 26 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынан түндік шығышы биримдик кут конушуна жүрөм туғандар. Ошол жактан көпчүлүккө жаккан бир сатылуучу үй бар экен туғандар. Ошол жөнөстөргө маалымат берейин дегем. Эмнеге көпчүлүккө жаккан? Ал жерде туғандар магазин, швейный цех, чоң үй жана чоң жолдун жээгинде жайгашкан угловойдо. Көпчүлүк эле мисалы ишкердик бизнес кылса болгодай жерде. Анан бул биринчи линия деп коет бул көчөнү туғандар. Бул жерден шаардын бурчуна жүргөн маршруткалар, автобустар бар жана ошондой эле сатылуучу үйгө чейин автобус маршрутка барат туғандар. Бул жерден ушул негизги трассадан чыгышты карай бир 150-200 метрдей басасыздар. 4-чү жана 5-чи көчөнүн ортосунда жайгашкан. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышка сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үстүнүн көчө тарабы туғандар. Чыгыш чек арасы 5-чи көчөдөн башталат. Батыш чек арасы 4-чү көчөгө чейин. Кыскасы 2 участок. Азыр ушул жерден эле силерге түшүндүрө кетейин. Бул жактагы 4 соток участогунда магазин, чоң 200 квадрат метр болгон үй, навес. Наркы тарабындагы 4 соток участогунда туғандар швейный цех, өзүнчө негизги кирүүчү дарбазасы, өзүнчө эшиктери туғандар. Кыскасын айтканда, бу жакта жашасаңыздар, ал жактагы швейный цехтеги иштеген персонал кирген чыкканда өзүнчө эшиктерден кирип чыгышат туғандар. Мына ушундай. Анан бул жактагы дүкөнү деле 100 квадрат метр экен. Азыр ички тарабын деле көргөзсөм, негизинен ай сайын жакшы эле кирешеси бар дейт. Азыр биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туғандар. Анан мынакей районду көрүп турасыздар. Биримдик кут. Мечит мынакей эки көчө ары жакта, анда мечиттен кийин чоң мектептин жайы. И бул жакта да садиктердин деле жайлары бар. Азыркы учурда балдар Восток айылына, Лебединовкага мектепке башат жана ошондой эле маршрутка, автобустар шаарга карай жүрөт туғандар. Чоң трассага чыксаңыздар, Дордойго деле түз жүргөн маршрутка бар. Эми азыр биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тарабынан бир чекеден тааныштырайын. Бул помещение, магазиндин помещениясы. Бул жакта негизги кирүүчү дарбаза туғандар. И эң эле түштүк чек арасы мынакей бул забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Угловойдо, эки тарабынан угловойдо туғандар. Ал жактагы участок деле угловойдо, бул жагы деле мондай угловойдо жайгашкан. Эми кирип калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Андан ары мынакей бул короосу туғандар. Жалпысынан 8 соток. Алды тарабы мынакей брусчатка. Навес туғандар. Күзөтүү камералары бар экен. Алды тарабына келген бир 4 машина вакытыдай жер. Анан киргенде оң тарапта үйдүн штырандагы ажаткана. Бул жактан магазинге кирип чыга аласыздар. Бул эшик менен. Бул чоң үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Чоң үй туғандар толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. 200 квадрат метр. Сейсмопояс колонналары коюлуп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган туғандар. Анан электр энергиясы 3 фазалуу и суу бар туғандар. Канализациянын суусу септикке коюлат. Ошондой эми ички тарабына кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Үй тышкы тарабынан утеплять этилип, анан тышкы тарабынан мондай сайдинг орнотулган. Анан бул жактан деле сиздер швейный цех жакка өтүп алат экенсиз, өтсөңүздөр болот. Мынакей бул жакта өзүнчө эшик. Так. Биринчи болуп чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйм сиздерге. Окей, бул кире бериш, прихожка. Прихожка, полдор, кафель. Отопление, порой отопление, көмүр менен жылыткан жана 3 фаза менен жылыткан тен менен үй жылы. Мынакей, кире бериш. Андан ары оң тарапка карай кирсек, бир мондай бөлмө. Бул бөлмөдөн экинчи этажга жана биринчи этаждын калган бөлмөлөрүнө өтүп кете алабыз туғандар. Оң тарапта жаккан кладовка, түз эле кирсек бул жерде санузел, ванна,
Суксаристон менен жылыйт туугандар, мынакей. Так, андан ары. Оң тарапка карай кирсек, бул жерде мындай бир бөлмө, холл дейсизби? Түндүк тарабынан терезе, отопление батареялары, полдор ламинат жана көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Түзеле кирсек бул бөлмөдөн кухня, мынакей. Батыш тараптан терезе, көрүп турганыңыздардай кухонный мебелдер, индукционный плита туугандар. Андан ары бул жакта зал. Бул жакта зал, потолок натяжной, полдор ламинат. И могу холлда теплый пол деле бар экен туугандар, ал жөнүндө мага үй ээси унчуккан жок болчу. Мынакей, теплый пол бар. Күзөтүү камералары. Андан ары экинчи этажын көргөзөйүн. Бул мынакей экинчи этаж кеткен тепкичтер. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган. Андан ары бул жерде бир бөлмө. Түндүк тараптан терезе, оң тарапта жаткан жана ал жерден дагы бир бөлмөгө өтүп кете алабыз. Мындай кладовкага туугандар. Так. Андан ары бул жакта бир балдар бөлмөсү. Детский бөлмө. Дагы бир спальный бөлмө мынакей. Чыгыш тарабынан жана түштүк тарабынан терезе. Мынакей бул жерден район жакшы көрүнөт экен. Так, эмне болот эми? Экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей. Бул жакта, экинчи этаждын калган бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Bu yakta daha bir mınday spальный bölme. Bu yakta daha bir spальный bölme. Mınakey tуугандар. Батыш тарабынан терезе. Швейный цех мынакей бул жак болуп калат туугандар. Могу эки чоң. Мен да азыр ичинки тарабына кирип көрө элекмин. Сиздер менен биргеликте азыр көрөбүз ал жакты деле. Мен кайла короосундамын сатылуучу туугандар. Андан ары бул жактан магазинге жана бул жакта эки бөлмөлүү времянкага өтүп кете аласыздар. Отопление котел деле ушул жерде мынакей орнотулган. Так. Бул жагында эки бөлмөлүү времянка. И бул жагында магазинге үйдүн ички тарабына кирген эшик. Так, мынакей, туугандар, бул жагы магазин, Арзан Дүң маркети деп аталат экен. Так. Ички тарабы азыр мен тартып атканыма байланыштуу клиенттер деле токтоп турган учуру. Бул жакта продуктовый тарабы. Полкалары, холодильник. 100 квадрат метр бул магазин өзү. Анан бул тарабында кээ бир мындай курулуш материалдары деле бар экен. Кыскасы иштеп турган дүкөн, кааласаңыздар. Эмне сатсаңыздар деле өзүңүздөр сатып алган адам ошого барып эмне кыла бересиздер туугандар. Андан ары бул жакта бир мындай өзүнүн офисный помещениясы да бар экен. Кондиционер. Бул жактан жана швейный цех жакка өтүп кете аласыздар. Эми барып швейный цехти көргөзөйүн. Так, эми сиздерге швейный цехти көргөзөйүн туугандар. Мынакей. Үй ал жактагы 5-көчө менен болгон угловойдо. Швейный цех бул жактагы 4-көчө менен болгон угловойдо. Экөө тең угловойдо жайгашкан туугандар. Бул жерден киргенге өзүнчө бир эшик, жана бул жактан машина кирип чыкканга мындай чоң дарбаза орнотулган. Мынакей. Сиз ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей туугандар, бул короосу. Бул жакта өзүнчө ажаткана, өзүнчө дуар, мынакей көрүп турасыздар, забор менен тосулган. Алды тарабы чоң навес. Портер менен киресиздерби, КамАЗ менен киресиздерби деген байка батат экен. Ылдый тарабы стяжка болгон, жана ошондой эле наркы чоң үйдүн короосуна кирип чыкканга бул жактан бир эшик, анан бул швейный цехтин ичинен дагы бир эшик бар. Так, дагы эмне маалымат? 100 квадрат метр болгон швейный цех. Азыр учурда иштейт туугандар. Мынакей.
шейінсегі көше тараптан деле өзүнчө эшик менен кирип чыга аласыздар. Күзөтүү камералары бары бар. Так, бул үйдүн баасы $230,000 сурап атыптыр үй ээлери. Бул участок, тиги участок швейный цех, магазин бары болуп 210,000. Ой, 230,000 кечиресиздер. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсетелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Аны сен эстерине коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.